Жалал Абад обласы боюнча жалпы ушу кара курай 604 гектарга өсөт. Бул эми такталбаган участоктор бар. Ошону биздин жок кылуунун бирден бир милдети болуп, бул жылына 2 сыйра ушу кара курай операциясы өткөрүлөт. Бул операцияны ушул Жалал Абад областынын баң заттар мыйзам чүгүртүүгө каршы күрөшүү башкармалыгы жана Жалал Абаддык шаардык райондук ички иштер бөлүмдөрү менен биргеликте, айыл өкмөттөрү менен биргеликте ушул иш-чаралардын баары жүргүзүлүп келет. Жүргүзгөн иш-чаранын бул бирден бир милдети бул ушул кылмыштуулуктун алдын ала бөгөт коюу жана ушу кара курайды жок кылуу болуп саналат. Үчтерек айыл өкмөтүндө ушу кара курайды жок кылуу максатында Токтогул районунун милиция бөлүмү менен биргеликте жерин аныктаганбыз. Жалпы Үчтерек айыл өкмөтүнүн аймагында ушу 30га кара курай өскөндүгүн аныктап, ошого биргеликте уюштуруп, жалпы 15 адам бүгүн ушу кара курайды өрттөө боюнча чогулуп көрүп атасыздар, чаптырып өрттөп атабыз. Бир трактор ушу качылка менен чаптырып атабыз. Калганын ушу өрттөп, чогултуп. Бул Үчтерек айыл өкмөтүндө жалпы 30 гектарга жакын кара курай өсөт. Ал азыр болжолу менен бир 2 гектарга жакын суу салмагы болгон 4 тоннадай кара курай чаап жок кылынды.